Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым бардыгыңыздарды ынтымактуулукка, билимдүүлүккө чакырып кетем. Келгиле урматтуу бир туугандарым, биригейли, ынтымак болойлу, ынтымак бар жерде ырыскы бар деп бир туугандарымды чакырып кетем. Бүгүнкү айта турган нерсе 3 адам, 4 адам бириксе эле шайлоо тууралуу сөз болуп калды. Обращенияларды эми көрүп атабыз, ар ким обращение кылып атат бардыгы. Акчага сатылбагыла, акчага сатылбагыла деп. Анан бирок бир ойлондура турган нерсе, бир эмне ойлондуруп атат меничи. Баягы мурдагы эле көпөстөр дейли, эми көпөстөр баарыбыз билип калдык да. Акча жеп, баягы эле мурдагы эле чакырылышта депутаттар деле ушулар деле сүйлөп атат, акчага алданбагыла депчи. Анан таң калат экенсиң, Кудай тоба кылды, бул адамдар эмне эле, каяка эле кетип атабыз депчи. Бирок 6-чы чакырылыш депутаттарды мен ойлоп көрсөм, аларды деле бир жагынан карасаң, аларды деле күнөө жок. Күнөө кимде? Күнөө ушу бизде, адам ошолардын акчасын алып алып шайлаган, ошо менен биздин бир туугандарда. Ар дайым шайлоонун алдында 5-6 ай калганда бардыгыбыз сүйлөп чыгабыз. Акча албагыла, алданбагыла, таза келсин бизге адамдар депчи. Анан бирок шайлоого бир күн калганда биздин тагдырыбызды, бардыгыбыздын тагдырыбызды деп айткандан жаңылам. Биздин кээ акча албаган бир туугандарыбыз бар, чын жүрөгүмөн сүйлөгөн. Бирок Кудайга шүгүр, Кудай сактасын. Мен ушу шайлоодон, ушу 5-чи чакырылышта шайлоодон 1 сом ала электим, Алла күбө. Анан кийин адамдарда негизи бардык адамдарыбыз жакшы болуп калса да болбойт экен да. Бардыгы жаман болуп калса дагы болбойт. Бир жакшыга бир жакшы, бир жаманга бир жакшы дегендей. Мен кыргыз элиме кайрылат элем, урматтуу бир туугандарым. Баары менин айткандарыма абал кылбайсыңар. Бирок кичине менин сөзүмө да бир көңүл буруп койсоңуздар, бул жакшы нерсе да. Пайда бул мусулмандарга эскертүү дейт, кечиресиздер, эскертүү бул мусулмандарга пайда алып келет дейт, урматтуу бир туугандар. Биз эскертип атабыз. Албетте адашуучубуз, сөздөн адашабыз, күнөө кылабыз, бардыгыбыз пенде болгондон кийин баарыбыз күнөө кылабыз. Ошон үчүн мен бир туугандарыма айтат элем, урматтуу бир туугандарым, айнанайын садыгулайын кыргыз элим, суранам сиздерден. 2000 болобу, 10.000 болобу, 3000 болобу таркатабы, албай эле коелачы, сураны сиздерденчи. Бирок алып алып, кайра ошол алган адам кайра аркаңардан сүйлөп чыгабыз. Жалганбы? Мен көзүм менен көрүп эле күбө болуп турбаймынбы? Алган адамдар акчаны алып алып, эртеси шайлоо бүткөндөн кийин кайра аркасынан сүйлөйт да. Ал кеч. Ар нерсенин ар убагында жакшы да, ысыгында жакшы. Ошон үчүн кыргыз элим, эскертүү бул мусулмандарга пайда берет. Алданбаңыздар, айнанайын садыгулайындарым. Эгер сиздин бала чакаңыздын келечегин ойлосоңуз, жаш балдардын келечегин ойлогон болсоңуз, ошол 2000 сом, 3000 сомду сиз бир күндө жок кыласыз. Бир күндө жок кыласыз. Ал акча харам. Чын жүрөгүңүз менен жакшы кетип аткан карапайым адамдарды колдоңуздар. Мен мисалы үчүн мына барам деп аракет кылып атам, бирок менде эчтеке жок, сом жок. Акча бере албайм, чын айтайын. Акчам жок болсо эмнени берем? Мен Алладан күчүбүздү сынап көрөбүз. Кудайым буйруп пешенеме ошол жерде жогорку кеңештин местасы насип эткен болсо барып отурабыз. Болбосо айла жок, эмне кылмалы, биздин колубуздан эчтеке келбейт. Ошон үчүн мен азыр эле ачык эле айтып коеюн, бул эскертүү. Мелис Мырзахматов сүйлөп чыкпадыбы? Ушу шайлоо боюнча мен сөзүнө кошулам. Мен аны 9 ай мурун сүйлөп чыккам. Жана Шайылдыбекова боюнчачы. Шайылдыбекова, аты дагы Шайылдыбекова, шайлоо деп тамам атасы да апасы билген деле койгон экен, төрөлгөн деле шайлоо менен кетет бул депчи. Негизи Шайылдыбекова таң калып атам, ушу азыркы бийлик Шайылдыбековну эмне кармап отурат да. Шайылдыбекова
кетмейинче шайлоо таза өтпөй турмак бутугандар. 100%. 100%. Мен сіздерге ишендирип койгула. Эми чыныгы баягы эл сайлаган адамдар барат, агалалар барат, алар өтөт. А бирок Шайылдабекова кетмейинче, алмашмайынча, ошонун ичинде бүт структурасы алмашмайынча шайлоо таза өтпөйт. Мына көрөсүздөр. Бул нерсе чындык, урматтуу бутугандар. Мына ошол эле депутаттар барат экен. Шайлдабекова отурган болсо, эгер Шайлдабекованын ошонун ичинде структурасы бардыгы кеткен болсо, анда чыныгы бизге окшогон, сиздерге окшогон, башкага окшогон бир туугандарыбыз, чыныгы патриот биздин мекендештер барат шайлоого. Барып депутат болот. Шайлдабекова болуп ордунда отуруп ушу шайлоону өткөргөн болсо, кечирип койгула, урматтуу бир туугандарым. Эч кандай өзгөрүү болбойт, ушу 120 депутат барат. Ошон үчүн жакшы турайлы. Биринчи биз Садыр Кожоевичтен суранайлы. Садыр Кожоевич, сиз кыргыз элим, жерим, элим үчүн деп элди ар дайым алдыга койгонсуз. Же элиңизди тандаңыз, же Шайлдабекованы тандаңыз. Адилеттүү адамдар бар. Ошолордон шайлоого коюңуз, ошолор алып барсын. Чыныгы менмин деген мекенчилер барып, ошол жерде кызмат кылсын. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.